Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Буюрса сиздер менен биздин каналга келип аткан суроолорго фикый жоопторду берип турууну туура көрдүк. Буюрса бизге ушундай суроо келип жеткен. Кир жумуш кийим менен намаз окуса болобу деп суроо келген. Билесиздер, мындай суроо көп жаралат, көптөр берет. Стройкада иштегендер, же болбосо автомеханик болуп иштегендер, алардын кийими дайыма ошол май болуп калат, машина май болуп калат. Стройкада иштегендердин кийими кир болуп калат, чаң болуп калат, лай болуп калат дегендейчи. Ошолор менен намаз окуса болобу деген суроо көп берилет. Билесиздер, биздин намазыбыз дурус болуш үчүн кийимдин таза болуусу шарт кылынган. Бирок эмнеден деген суроо бар. Шарият талап кылышы боюнча намаз дурус болуш үчүн, кийимдин таза болуш үчүн ал нажасаттан не болуш керек? Таза болушу керек. Ал эми нажасат бул шарият аны ыплас деп эсептеген нерсе. Биз эсептеген нерселер эмес, биз кир деп эсептеген нерсенин баары эле нажасат болуп калбайт. Шарият нажасат деп эсептеген нерселер булар заң, зара, кан, шуга окшогон нерселерди шарият нажасат деп эсептейт, булганыч кир деп эсептейт. Ошол нерселерден не кылыш керек? Кийимди сакташ керек. Намаз окуганга, намаз дурус болуш үчүн. А бирок мындай кийимдин лай болуп калуусу, лай, топурак, машиненин майы булар нажас шарият көз карашында булганыч кир деп эсептелбегендиктен алар менен намаз окуу дурус болот, намазыңыз жарамдуу болот. А бирок эң жакшысы мына ошол таза кийимдерди кийип, башкаларды кийип окуганыңыз. А бирок шарт болбой атса, кыйынчылык жаралып атса, анда сиз ошо кир кийимдериңиз менен шарият нажасат деп эсептеген кир кийимдериңиз менен намаз окууңуз толук дурус болот, жарамдуу болуп эсептелинет.